Бишкек шаарында окуу процесси мурунку тартипте уланат. Бул тууралуу Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Эльмира Иманалиева билдирди. Айтымында мектептин 6, 7, 8 класстарынын окуучулары гана онлайн окушат. Калгандары салттуу түрдө билим алышат. 11 апрелдеги шайлоого карата 14 бала бакчада шайлоо тилкеси түзүлгөн. Буга байланыштуу бала бакчалар 14 апрелге чейин жабылат. Ошондой эле мектептерде да окуу 14 апрелде башталат. Эгер мектеп окуучусунан коронавирус катталса, анда ал окуган класс онлайн режимине өтөт. Кошумчалай кетсек, Бишкек шаары боюнча 11 мугалим жана 22 окуучудан коронавирус табылган. Если родители опасаются своих деток отправлять в школы, то они могут написать заявление. Ата-энелер кооптонуп жатса, анда арыз жазып, балдарын аралыктан окутса болот. Учурда 2000 бала арыздын негизинде онлайн режимине өткөн. Ал эми шаарда жалпы 105 000 окуучу аралыктан билим алууда. Общее количество детей, которые обучаются у нас оффлайн, 105 000.